Bir 2 minut vaqtingizdi alsam bo'ladi. Biz Shariat Media portalındanбыз. Shunday so'rov javob qilib o'tamiz. Agarda to'g'ri javob bersanglar, 4 so'rov beraman, to'g'ri javob bersang. Bag'it kitob ko'ngilni shunday kitoblarni belak qilib qo'yarsan. Bul javob bersam, eko'ngildaga javob bersanglar bo'ladi. Kelanda. Harakat qilib ko'r. Bu jangillar so'rovlar. Просто ko'pimi termeyim shunday meda. Mayli. Qur'ondagi birinchi sura. La ilaha illalloh Muhammad Rasul. Sura. Men Fatiha surasi? Azamatsiz tapdınız ova. İkinci soru ötüyoruz. İkinci soru Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytgan 5'ten açıkçı. 5'ten açıkçı namaz. Namazın açıkçı bu ne? Berat. Azamatsiz doğru cevap verdiniz. Onda 3. soru ötüyoruz. Müslüman degen kim? Müslüman degen? Barız Müslümanmız doğru. Müslüman degen kim? İçinden bunday. Şunu aytıp koysunuz. Ошого айта албайтам да ошону. Мусулман деген. Hareket кылып көрүңүз. Мусулман адам кандай болуш керек? Мусулман адам биздин милдет эмне? Ушундай. Мусулман адам ким? Мусулман адам dinге ишенген адам. Dinге ишенген адам. Ислам dinine ишенген адам. Алла Таалага мойынсунган адам. Мойынсунган адам. Албетте. Жардам берейин. Өтөн кийинки суроого өтөбүз. Андан кийин 4-сү суроо. Бактылуулук бакыт бул сиз үчүн эмне? Бактылуулук эмне? Бактылуулук мен үчүн динде биринчиден. Мусулман болуп тура өргөн мен үчүн өлө бакыт деп ойлойм. Кудай алдында баш ийип 5 мал намаз окуп зиябыз бүгүп аткан ошо мен үчүн бакыт. Ошол бактылуулук. Бактылуулук. Азамат сиз эң туура жооп бердиңиз. Мен анда сизге Аязовдун бакыты деген китеп экен. Ошо үйдө аялдар болсо берес окуйсуз. Багыт китеп дүкөнүнөн ушундай китептерди белек кылышым мүмкүн сизге. Анда суроолорго өтөйүн. Курандагы 1-сүрө. Бары тапса болот, бары келгиле айткыла. Билесиңерби? Курандагы 1-сүрө. Билип этиңизби? Мейли, чоң рахмат сизге, ишиңизге келет. Курандагы 1-сүрө. Фатиха. Азаматсыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан 5-тин ачкычы намаз. Намаздын ачкычы бул Дарат. Мусулман деген ким? Мусулман деген кандай болуш керек? Мусулман деген адам Алланын китептеринде пайгамбарларга жакшылык, жамандык Алладан экенинде, өлгөндөн кайра тирилүүгө ошол адамны пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям элчи экенине ыйман келтирген адам мусулман. Алла Тааланын парыздарына мойынсунган адам. Мойынсунган адам. Азаматсыз. Анда акыркы сурообузду берели. Бакыт бул эмне сиз үчүн? Бакыт бул дин. Бактылуулук бул дин. Эгер дин менен жашасак бул дин ахирет бактылуу болобуз да. Ким Алланы тапса баардык нерсени табат, ким Алланы жоготса баардык нерсени жоготот. Азаматсыз эң туура жооп бердиңиз. Анда биз багыт китеп дүкөнүнөн сизге ушундай китепти белек кылабыз. Мениңиз ишиңизге келет. Алга суроого өтөйүн. Пайгамбарыбыз айткан намаз 5 ачкычы. Намаздын ачкычы бул Куран. Жакшылап ойлоп көрүңүз. Намаз окуу үчүн эмне кылыш керек адам? Ыйман. Жо, ага чейин намаз окуу үчүн бир жумуш аткарып андан кийин намазга туруш керек да адам. Мен жардам берейин сизге. Намаз окуш үчүн суроондагы жолу кайталап бересизби? Пайгамбарыбыз айткан 5-тин ачкычы бул намаз. Намаздын ачкычы бул намаз окуу үчүн адам эмне кылыш керек? Алгач эмнени аткарып туруп андан кийин намазга туруш керек? Желание болуш керек. Таппай калдыңыз, дарат алыш керек. Чоң рахмат сизге убактыңызды бөлгөнүңүз үчүн. Мениңиз ишиңизге келет. Фатиха сүрөсү. Фатиха сүрөсү азаматсыз таптыңыз. Экинчи суроо. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан 5-тин ачкычы намаз, намаздын ачкычы бул Дарат. Дарат, азаматсыз. Мусулман деген ким? Үчүнчү суроо. Мусулман деген биринчиден Аллахка ишенген адам. Ошо. Кенен айтсаңыз, Аллахка ишенген адам ооба. То, что биз мусулман адам кандай болуш керек? Мусулман адам аял кишиби, эркек кишиби? Мейли, айырмасы жок.
Мусулман адам Жол бир эле да негизи. биринчиден дарат менен жүрүш керек, экинчиден убактысы менен намаз, үчүнчүдөн эми билбейм, кому как мен үчүн эч кимге жамандык кылбай, ар дайым мусулман жолунда. Кичине мындай жолуңуз жакшы болбой жатат. Себептен бир эки эле сөз. Бирок мен айтып коеюн туура жоопту. Же өзүңүз изилденип алыңыз. Туура жоопту мусулман адам ким дегенге. Өзүбүз айтарбыз. Мусулман адам деген Алла Таалага баш ийген адам. Алла Тааланын парздарына, бизге буйрулган нерселерди баш ийген адам бул мусулман деп айтып коебуз. Сизге чоң рахмат оюнга катышканыңыз үчүн. Биз сизге мындай белегиз берели. Биламда рахмат. Курандагы биринчи сүрө кайсы? Бакара. Жок, ойлонуп көрүңүз, ал экинчи сүрө. Фатиха. Азамат таптыңыз. Экинчи суробуз пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, бейиштин ачкычы намаз. Намаздын ачкычы бул Дарат. Точно дарат. Точно. Азамат туура жооп таптыңыз. Анда үчүнчү суробуз мусулман деген ким? Мусулман деген кандай болуш керек? Негизи мусулман дегенди чечимдеп койсоңуз ким? Баарыбыз мусулман. Мусулман деген тартиптүү адам болуш керек. Мусулман деген 5 мал намаз окуп. Кыска эки сөз менен түшүндүрсөңүз болот негизи. Мусулман деген бул чечимиши кыйын болот. билбей калыңыз, Мейли мен анда айтып коеюн, мусулман деген Алла Тааланын парздарына Алла Таала буйрулган нерсеге моюн сунган адамдар да. Мусулман деп айтып коебуз. Сизге чоң рахмат, анда оюнубузга катышканыңыз үчүн. Баарына жооп бербесеңиз дагы сизге могу беребиз. Экинчи суроого дейин мейли. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, намаздын бейиштин ачкычы бул намаз. Намаздын ачкычы бул Намаздын ачкычы мен оюмча билбейт экенмин аны. Вообще немеге окуп көргөн эмесмин. буюрса окуйсуз деген үмүттөмүн. Үйрөнөсүз. Мейлиңиз анда ишиңизге ийгилик, соодаңызга ийгилик. Биринчи суроо. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтканда, бейиштин ачкычы намаз. Намаздын ачкычы бул дарат, азаматсыз таптыңыз. Экинчи суроо, Курандагы биринчи сүрө. Фатиха сүрөсү. Фатиха сүрөсү, азаматсыз. Сиз үчүн мусулман деген ким? Мусулман ким өзү? Мусулман деген Аллага ыйман келтирген, пайгамбарга ыйман келтирген. Жакшы. Аллага моюн сунган адам, Акыретке ишенген. Туура, азаматсыз туура жооп таптыңыз. Бакыт деген бул эмне? Бакыт деген жүрөктүн тынчтыгы. Жүрөктүн тынчтыгы. Дагы кандай сүрөтүп бере аласыз бакытты? Бакыт бул Алланын ыраазылыгын табуу. Алланын ыраазылыгын таап жашоо бул бакыт. Азаматсыз эң туура жооп таптыңыз. Атыңыз ким болот? Китеп магазининен бул китепти сизге белек кылабыз, анда мот болсун. Бакыт китеп дүкөнүнөн ушундай китептерди белек кылабыз. Анда суроого өтөйүн. Курандагы биринчи сүрө. Фатиха. Азаматсыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, экинчи суроо. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан. Кел, мына алып коелу. Баштайлы? Башынан баштайлы. Курандагы биринчи сүрө. Аль-Фатиха. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, бейиштин ачкычы намаз. Намаздын ачкычы бул Дарат. Точно? Намаздын азыр бирин тойлонуп алайын. Намаз дарат, намаз бейиш. Туура эле, намаз дарат. Туура эле таптыңыз. Бирок уверен болбойсаңыз өзүңүзгө жакшы. Анда үчүнчү суроого өтөбүз. Мусулман деген ким? Мусулман деген кандай болуш керек? Мусулман деген бул биринчи айтканда жөнөкөй болуш керек. Башкаларга ушул коомдо башкаларга мындай айтканда бардык жагынан пример болуш керек. Жакшы, ал мусулман сыпаттарын айтып атасыз, бирок мусулман дегенде мусулман адам, мусулман деген кыскача түшүндүрмөсү бар да? Мусулман дегенде инсан дейли анда. Бала ушундай туура айтсак?
Жок, жооңуз туура болбой калды. Мен суроо кандай суроо? мусулман деген ким? Мусулман деген адамдар. Мусулман деген ислам бул дини. Ошол исламдын ичинде, то есть исламды камтыган, ошого баш ийген, ошонун мыйзамдарына баш ийген бул биз адамдарбыз. Мына эми туура жооп бердиң. Мисалы айтканда, мен мусулманмын. Алла Таала бизге буйрулган нерселерди аткарган адам, моюнсунган адам бул мусулман. Бул мусулман. Туура тапкансың, мына ушундай болот. Анда 4-чү сурообуз, акыркы сурообуз. Бакыт деген бул эмне? Бакыт деген бул айта берсе көп, ар кимге ар кандай. Мен үчүн деген бакыт деген Абдушкүр Дарматов айткандай, бактылуу болуш үчүн бул дин жетишерлүү. Дин менен жашаган адам бул бактылуу деп эсептейм. Чоң рахмат. Төртөөнө тең туура жооп бердиңиз. Биз куттуктайбыз. Анда сизге мектепти белек кылабыз. Окуңуз. Буюрса көп жакшы нерселер бар ичинде. Ишиңизге ийгилик. Чоң рахмат сизге.